Жаңырған күнгө алынған маалыматтар менен түз эфирде таныштырып, студияда мен Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бараткан 11 жаштагы кызды маршрутканын айдоочусу сүзүп кеткен. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 17 февралда саат 17:00 чамасында номер 138 маршруттук унаанын 29 жаштагы айдоочусу Ден Сяпин көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Каракумский көчөсүнүн кесилишинен жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 11 жаштагы окуучу кызды сүзүп алган. Натыйжада жөө жүргүнчү номер 3-шаардык ооруканага жеткирилген. Маршрутканын айдоочусу жол чырактын кызыл белгисинде өтүп кеткен. Учурда автоунаа убактылуу токтоочу жайга айып кароо жайына токтотулуп, жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Ал эми учурда Honda CR-V унаанын айдоочусу изделүүдө. Кар калың жаагандан бери өзгөндүн Ири суу айыл өкмөтүнө караган 80-чакырым алыстыкта жайгашкан айылдарынын бири Ор Казган айылынын жолдору учурда ачыл элек. Жолу катаал айылда 60 түтүндөн турган айлели күн кечирип келет. Өзгөнгө келчү жолдор жабылып калган. Айласы кеткен жергиликтүүлөр техника жоктугунан өз алдынча жолдорду ачууга аракеттенгени менен калың түшкөн кардын кесепетинен кыйынчылык жаралууда. Мындан улам тийиштелүү кызматтар тез арада чара көрүнүңүздөрдү айлели суранууда. Бул тууралуу Зарина Рахманбердиева өз баракчасына жазып чыкты. Аскерлер тик учактан ар кандай бийиктиктен секиришип көндүмдөрүн өркүндөштүшүүдө. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык бүгүн 17 февралда Коргоо министрлигинин абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн базасында куралдуу күчтөрдүн 52806 жана 52870 атайын багыттагы аскер бөлүктөрүнүн жана абадан кол салуудан коргоонунун аба аскер базасынын учактарынан турган өздүк курам тик учактар парашюттар менен ар кандай бийиктиктен секиришти. Окуу машыгуу секирүүлөрдүн максаты аскер кызматчыларынын аба каражаттары менен десанттык түшүү көндүмдөрүн өркүндөтүү. Эске салсак, окуу машыгуу секирүүлөргө чейин өздүк курам аба десанттык даярдык боюнча жыйындардан өтүп, анын жүрүшүндө парашюттан материалдык бөлүгүн, жалпы конструкциясын жана коопсуздук чараларын өздөштүрүү боюнча окуу милдеттери иштелип чыккан. Жеке клиника жайгашкан дагы бир имарат Саламаттыкты сактоо министрлигине кайтарылат. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаарындагы номер 2 клиникалык көп тармактуу ооруканага барды. Министр оорукананын жетекчилиги менен жолугушуп, Исманкулов атындагы көздүн микрохирургиясы клиникасы жайгашкан 2-корпуста коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптар үчүн керебеттерди жайгаштыруу боюнча даярдык иштери менен таанышты. Министр аталган клиника менен болгон ижара келишимин Бишкек мэриясы бузганын белгилеп, кызыл аймактын керебет орундуктарын көчүрүү иштерин жана негизги корпустун керебеттерин соматикалык оорулары бар бейтаптарды кабыл алууга тез арада даярдоону тапшырды. Ошондой эле министр Бишкек шаарынын мэриясы Бишкектеги номер 2 клиникалык төрөт үйүнүн имаратында жайгашкан Камек көп профилдүү клиникасы менен ижара келишимин бузганын белгиледи. Кыргызстанда 18 февралга карата коронавирус 41 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 20, Чүй облусунда 14, Талас облусунда 1, Ысык көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 1 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 191 адам илдеттен сакайып чыкты. 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 333 бейтап, амбулатордук түрдө 1622 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.255 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 193.792 киши айыгып чыкса, 2939 адам каза болду. Кыргызстандык Балбай Дордоков грек-рим күрөшү боюнча Болгарияда өтүп жаткан Дан Калов Никола Петров эл аралык мелдешинин финалына чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, спорттук иш-чара 17 февралдан 20 февралда Велика Тырнава шаарында өтүүдө. Дордоков 55 кг салмакта мелдештин жарым финалында алжирдик балбанды 6-4 эсебинде утуп финалга жолдомо алды. Аталган салмак категориясынын финалы бүгүн 18 февралда Бишкек убактысы менен саат 20:00 болот. Эскерте кетсек, Дан Колов Никола Петров эл аралык мелдешине Кыргызстандын атынан 15 балбан аттанган.
Saat 11:00'ga алынган маалыматтар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биз сиздер менен saat 13:00 түз эфирден кайрадан жолугабыз.